Biz kırgızlar bugün көчмөн ел емеспіз. Biz отырып ташқан ел болып қалдық. Бирок көңіліміздің түпкірінде барыбызда көчмөндүн психологиясы, көз карашы жашап келе жатат. İçimizdегі қарама-қарсылық бар. Біз көчмөндөрдү илгери мал чарбасы, ошол чарбадан келип чыккан азык-түлүктү бардыгы бизге канааттандырат эле. Мал чарбасында илгертеден эле киреше өтө аз болгон, рентабельдүүлүгү төмөн болгон. Мал чарбасынан бираз кыскартышыбыз керек. Керек болсо баш тартышыбыз керек. Айрым жерлерде шарт жок жерлерде. Нарында көздөй баратканда Ысык-Көл же Чаткал дейли баардык жерге барсаңыз, жанакы жолдун боюндагы биздин боорлорубуз жанакындай чөптүн сапаты жакшы болчу. Сулуу жакшы. Азыр жанакы сокмо жол болуп туруп, малдын изи калып калган. Буга көп академик болушун деле кереги жок. Биздин малдын саны өтө көбөйүп кеткендиктен жерлерибиз деградация болду. Малдын саны көп болгон менен киреше жок. Биз билесиздер, алгачкы боштондо калган жылдары будай арпа сеип баштадык. Анткени билесиздер, 97 жылга чейин биз каранан жеп калган мезгилди унутпашыбыз керек. Андан кийин мына техникалык өсүмдүктөргө ыктадык. Картошка өстүрө баштадык, кызылча өстүрө баштадык, пакта өстүрүп атабыз. Акыркы жылдары жүгөрүн өстүргөнү жакшы үйрөндүк дегендейчи. Бирок бул өсүмдүктөр менен ички инвесторду дагы, сырткы инвесторду дагы өзүгө тартыш кыйын болду. Себеби ай чарбасында мындай киреше өтө аз. Биз азыр баардык эски калыптанган көз караштарыбызды унутуп, кайсы өсүмдүк, кайсы чөйрө өндүрүштүн түрү көп киреше берсе, ошого баш отуубуз менен киришибиз керек. Буну гүлдөгөндө жана коллегам айтты, бир көчөттө биз 170ге чейин гүл эсептедик да. Ана мына бир жерде карасаң 5тен алма. 5тен алма. Эми жогорку рентабельный эмнелер бар. Бул багбанчылык экен. Биз кыргыздар азыр бүтүн дүйнөнү кезип, көрүп, көп нерсеге көзүбүз ачылып атат. Ойлонуштуруп, изилдеп, көп жылдар бойы. Колум менен жасап көрүп, көзүм жеткенге кийин айтып жатам. Эки нерсени салыштыра кетейин. Мына биз кызылча эгип атабыз өзүбүз. 1 гектарына 100 000 сом каражат чыгаша кетет. Эгерде 1 гектардан 50 тонна кызылча өндүрсөңүз, 160 000 сом болот. 100 000 акча коротуп, 60 000 киреше. Мындай бала көрүшкөдө ушундай болот. Эми алманы алып көрүңүз. Алманы 4-жылга барып, коммерциялык түшүм бере баштаганда, толук өзүнүн күчүнө киргенде 30 тонна, 40 тонна, 50 тоннага жетип түшүм алышы мүмкүн. 1 гектар алма бактан. Дүйнөлүк базарда үргүлжү дүң баасы 50 центтен түшпөйт экен. 40 тонна алма алсаңыз, $20 000 бүрүшкө түшүп атат. $20 000 көбөйтсөңүз, канча болот? 1,5-2 миллион ортосуна сом болот. 1 гектар кызылчадан 160 000 сом алып бүрүшкө түшүп атат. Мына 1,5 миллионча. 10 эсе көп бүрүшкө түшүп атат. Мөмөлүү бактар көпчүлүгү, мисалы үчүн бадам ысык жерде болот. Калган бүт алма, ошол эле гилас, дээрлик көпчүлүк мөмөлүү бактар салкын абаны жакшы көрөт. Жел согуп турган жерде биздин күнүбүз ачык, туман болбойт, кандайдыр ушул артыкчылыкты бизге биз туура пайдаланып кетсек болот эле да. Бир нерсени айта кетейин. Былтыр биз бир эле сорттогу алмаларды Ысык-Көлгө тиктик, Акталага тиктик. Ысык-Көлгө тиккен көчөттөрүбүзгө бир 3 жолу битке каршы дары бердик. Акталага тиккен бакты биз бир жолдо дарылаган жокпуз. Бит түшкөн жок. Салкын. Биз билебиз азыр мисалы үчүн 2000 метр бийиктикке чейинки жерлерде коркпой алма бак тиксе боло берет экен. Коркпош керек. Бизде суук, бизде жерибиз кандай болор экен деп ойлонбош керек. Жалпы кыргыздын жашоо формуласын өзгөртө турган
багат тандап алсак, анан кийин конкреттүү технологиясына келебиз да. Биз азыр жанакы интенсивдүү багбанчылык жөнүндө сөз кылып атабыз да. Анын технологиясы негизи Америкада иштелип чыккан. Көп жыл болду, бүтүн дүйнө өздөштүрдү. Мына мен бүгүнкү күндөн тажрыйбамдан таянып туруп айта алам. Мисалы үчүн Европада бир маданият калыптанды. Бул 2 жылдык көчөттөрдөн башташат, карлик көчөттөр. 1 гектарына алманы мисалы үчүн 3000 көчөт кетет. Америкада жарым карлик, полукарликтер. Биздин дагы традициялык бактарга окшош. Түркияда көчөт өстүрүү маданияты дагы башка дегендейчи. Ошонун азыр бүт варианттарын салыштырып келгенде, бүгүнкү күндө бизде ушундай суроолорго жооп бар. Кыргыздын жеринде кайсы технологияны тандашыбыз керек? Кандай гана болбосун, биз албетте илимий негиздерге, илимий көз караштарга, технологияларга таянышыбыз керек. Айыл чарба өндүрүшү бул өтө татаал чыгармачылдыкты талап кылган татаал өндүрүш. Өндүрүштүн негизги максаты бул киреше табуу болуп эсептелет. Айыл чарба өндүрүшүндөгү киреше өтө татаал оокат. Анан өндүрүш алыш аябай кыйын. Бул интеллектуалдык бизнес. Бул интеллектуалдык бизнести башкарыш үчүн мындай ошол күчтүү адистер болуш керек. Жөн эле катардагы адистер эмес, ошо 5-10 жылдык программаны көрө билген. Биздин айыл чарба министрлиги эмне? Бул туугандардын клубу. Ар бир министр келет, 5-6 тууган эстип келет, өзү 6 айдан кийин кетет. 3-4 кетет, бир-экөө калат мисалы үчүн. А жерде адис жок. Мына Грузияда билесиздер, ошо тышкы иштер министри Франциянын гражданы келди. Мына Өзбекстанда азыр Кореянын бир гражданын кайсы бир кызматка алып келишти дегендейчи. Эгер биздин өзүбүздүн ичибизде ошого жарай турган кишилер болбосо, анда четтен чакырышыбыз керек. Четтеги кыргыздарды чакырышыбыз мүмкүн. Өкмөт катары, министрлик катары кандайдыр бир заказ бериш керек. Дейлик, баягы ирригация системасын санариптештирүү. Техникалык тапшырманы иштеп чыгыш керек. Ага өтө дасыккан специалисттер керек, адистер керек. Аны жанакындай менчик консалтинг компаниялар иштеп чыгыш керек дегендейчи. Аутсорсингке берсе болот эле. Мынчалык болду. Мен эмне үчүн буга айтып атам мисалы үчүн. Бул өтө радикал чечим болот. Бирок андан башка жолу калбады бизде. Биз менен отурсак дагы көп жыл өтүп кетет, өмүрүбүз өтүп кетет, бирок эч кандай жылыштар болбойт.